Kırgız Respublikasынын Жогорку Кеңешинин 7-ci çakırılışın кезектеги sessiyaсын açık деп жарыялайм. Ak müngülü haska solar talalar, elimizdin canı menen barabar. Sansız kılım halat olsun mekendep, saktap geldi bizdin ata babalar. Algalay ber Kırgız el, azatlıktan yolunda, örkündöy ber öseber, öz tağdarın kolunda. Урматтуу депутаттар, сиздерди кезектеги сессиянын açılışı менен куттуктайм. Ар бириңиздер аймактарда болуп, жерлерде шайлоочулар менен жолугуп, аймактардын, шайлоочулардын көйгөйлөрүн угуп келдиңиздер. Бул биздин эл өкүлдөрү үчүн эң маанилүү маселе. Ошол аймактарда көргөн, уккан, билген бардык көйгөйлөрдү негизинде бул жерде маселе көтөрүп, ошого ылайык мыйзамдардын долбоорун жазып, мыйзам долбоорлорун демилгелеп иштөө бул биздин парламенттин бирден бир функциясы. Биз аймактардагы жасалып аткан иштерди, аткарылып аткан иштерди айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө бир топ жакшы социалдык маанидеги мекемелер, жолдор, инфраструктуралык курулуштар жүрүп атат. Биз мунун баарын белгилеп коюшубуз керек. Аткаруу бийлиги ушул жерде көтөрүлгөн маселелердин, көйгөйлөрдүн негизинде биргелешип, бир топ иштер жасалып атат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, аймактар өнүкмөй сайын, аймактар күчтүү болбойн сайын өлкөбүз өнүкпөйт, өлкөбүз күчтүү болбойт. Бардык ошол өнүгүүнүн башатында ушул аймактар болуш керек. Ошон үчүн аймактарды баарыбыз кыдырып келдик. Көйгөйлөр дагы деле бар. Ошон менен катар бир топ элдин маселелери чечилип атат. Бул жакшы аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы ынтымак ырашкерликтин негизинде көп иштер жасалып атат. Урматтуу депутаттар, биз бүгүн сессиянын ачылышын баштадык. Буйруса комитеттерде, фракцияларда иштерди улантышыңыздарга бүгүн негиз бар. Ошон менен катар сөзүмдүн акырында биздин кечеги 31 августтагы белгиленген Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Эгемендүүлүк бул биздин ата бабаларыбыз эңсеп келген чоң майрам. Эгемендүүлүгүбүз бекем болсун, бакубат болсун. Мына 32 жылдыгын белгилеп атабыз. Кылымдарды карыткан эгемендүүлүк майрамы болсун. Өлкөбүздө ынтымак ырашкерлик болсун. Элибиз өнүп өссүн. Ошон менен катар бүгүн мына өлкөбүздө билим күнү белгиленип атат. Билим бул негизги биздеги маселе. Билимдүү улут, билимдүү эл, билимдүү өлкөнүн гана келечеги бар. Андыктан билим күнү менен бардык кыргыз элин куттуктайм. Бүгүн 1 сентябрда мектеп босогосун аттаган, жогорку окуу жайын босогосун аттаган бардык келечек ээлерине ийгилик каалайм. Урматтуу депутаттар, ушуну менен бүгүнкү жыйналыш танапис кийинки отурумга чейин танапис жарыяланат. Комитеттерде, фракцияларда ишиңиздерди уланта беришиңиздер. Рахмат.